Sizlerге азыр биздин могу огороддогу алма багыбызды, мөбө жемиштерибизди кантип багуу боюнча, ушу плодоводство боюнча кызыккан адамдар баарыңыздар чогулуп отурасыздар. Ушу атайын Бишкек шаарынан бизге специалисттер келген. Азыр сиздердин астыңыздарда атайын ушу мөбө жемиштерди өстүрүү боюнча адистер Кулмухаммедова Алма Гүлүжа. Киши ушул плодоводство боюнча адис. Ушу биздин алма өрүктөрдү биздин жерде шартыбызда кандай өстүрүп, ушуларды кандай багыш керек, кантип ушулардан мөмө алыш керек. Ушул тууралуу бүгүн жакшылап, бул кызыккан элдердин баары келип отурат деп атам. Ушу сиздер кызыгып бүгүнкү семинарды жакшы өзүнүн жеткирип өтөбүз, деңгээлине жеткирип өтөбүз деп атам. Эми мен атайын бул жерге эмнеге отургузду деп таң калбаңыздар. Эми алманы өстүрүш, алманы багыш бул отургузгандан башталат. Ушул кетирген кемчиликтериңерди көргөзөйүн деп ушул жерге токтодум да. Мисалы алманы отургузганда могул жерде үйдү тургузганда деле бир фундамент керек да, любой жерде. Мына муреки алманын өзүндө такыр фундамент жок. Мына биринчи кемчилигиңер ошол. Мына үйгө барганда барып эле сразу өзүңөрдүн огородуңда алмага барып туруп байкасаңар, алма отургузгандан кийин 1 жылдык көчөт болобу, 2 жылдык көчөт болобу, 50 сантиметр штамп деп коет. Өзүнүн фундамент, өзүнүн ошо штамп болуш керек да, 50 сантиметр. Эгерде ошол 50 сантиметрге чейин бутакчалар болсо да, сразу эле кыркып коюп туруп койсоңор, 50 сантиметрден кийин, анан кийин биринчи ярус, экинчи ярус, үчүнчү ярус болуп туруп, анан 3 ярус болуп туруп, алмалар өсө баштайт. Мына биринчи каталыгыңар ошол, мына бунун такыр фундаменти жок, ярус жок да. Сразу бул жактан биринчи мына боорекини алып салыш керек болчу, муну алып салыш керек болчу, анан могул жерден баштап мына боореки чыга турган бутактардын баары тең мына могул жака кетип калганда күчтөрдүн баары тең. Мына 50 сантиметр могул жерге чейин коюп туруп койсоңор, бул жерден биринчи ярус кетмек, могул жерден экинчи ярус кетмек, андан кийин дагы бир ярус кетмек. Болгон күчүнүн баары тең могул жака кетип калганда бул 2 ярус менен токтоп калган. Түшүнүп атасыздарбы? Үйгө барганда огородду байкасаңар, сразу эле түшүнөсүң. Азыр тети жерде мындан да жаман кетирген ката тети бак турат, азыр кетип бараткандан көргөзөм да. Ошон үчүн биринчи правиласы алманы отургузарда 50 сантиметр обязательно штамп калыш керек, фундамент калыш керек. 50дөн кийин анан кийин биринчи ярус кетет, биринчи бутактар кетет, эки жака боковой кетет. Андан кийин ортосунда 50 сантиметр экинчи ярус кетет, андан кийин 40 сантиметр болуп үчүнчү ярус кетет. Ошо менен 3 ярустан колдон келишинче ашырбаш керек, жогору жагын кыркып туруп, анан туура алжын кетиш керек. Түшүндүңүздөр, Узун кетпей Жок, азыр аны түшүндүрүп берем кандай кылыш керек. Андан кийин биринчи отургузгандан 5-7 жылга чейин морекин центральный проводник деп коет. Мына могу тик кеткенди. Бул центральный проводник мына бояка чейин кеткен да. Ошо эрекини 5-7 жылга чейин булар ошол отургузулган почвага, аба ырайына климатташып, адаптировать эткенге чейин жон коюш керек. Андан кийин центральный проводникти мындай кылып туруп бул жерден кыркып коюш керек. Эмне үчүн кыркыш керек деп суроо пайда болот да. Себеби бул проводник болгондо бул тик өсүп кете берет. Силер ага ээ боло албай каласыңар. Ошон үчүн эгерде муну бул жерден 50 сантиметр жана штамп турган жерден кесип койсоңор, булар боковой ветваларды берет да, анан кийин жана төгөрөөк болуп туруп, жана ваза сыяктуу болуп калган формировка ошондон пайда болот. Түшүндүңүздөрбү? Мына биринчи кетирген кемчилигиңиздер ушулда туура эмес отургузулган, анан такыр кыркылбай баягы түшүнүк жок да, эми алма болуп, меме байласа эле болду, Кудайга шүгүр деп коюп ошонун эмесинен билимдин жетпегени да. Ошон үчүн 5-7 жылдан кийин эми көпчүлүгүндө бизде, например, чүйдө 5 жылдан кийин центральный проводникти алып коебуз да. Себеби бизде заморозки болот, андай болот, мындай болот, ошого мындай
эртерээк калыптаныш үчүн эртерээк алабыз. Силер, например, силердин шартыңарда отургузулгандан баштап 7 жыл болгондо центральный проводникти алып койсоңуз болот. Анын эч бир кыйынчылыгы жок. Силер канчалык ошо 7 жыл болгондо ошо центральный проводникти алып койсоңуз, значит бул боковой ветваларды берет дагы, анан кийин кыйганга да оңой болот. Урожай собирать эткенге оңой болот. Самый главный биринчи качествосы, эгерде силер мореки центральный проводникти алганда күндүн нуру алманын ортосуна тиет дагы, андан кийин бул тиги жан-жандарына, бутактарга күндүн нуру чачырайт да. Эгерде күндүн нуру буга прямой тийбесе, бул алмалардын бышканы да кечеңдейт. Жалбырактардын өңү да башкача боло баштайт. Ошон үчүн фотосинтез работает ночью. Күндүз деген алма вообще любой өсүмдүк түнчүндө бышат, түнчүндө өсөт. Себеби күндүн нурун бүт баары тең жалбырактар алат дагы. Ошо жалбырактар аркылуу мөмөгө барып, булар түнчүндө бышат. Түнчүндө иштейт да. Ошон үчүн ортодогу центральный проводникти алып койсоңор, күндүн нуру прямой тиет дагы, жалбырактын баары тең впитывается ошого. Анан фотосинтез түнчүндө иштеп, анан алмалар здоровый болот дагы, мөмөлөрү бышат убагында. Анан ар бир үйдө орекиндей болгон инструменттер болуш керек обязательно. Мисалы, кыргызча айтканда, бул сөймөйдүн жоондугундайды секатор менен алса болот. Мындай секатордун алы жетет. Муну менен алса болот. Бирок азыр алганда дагы мен кандай кылып срез кылыш керек көргөсөм, муну секатор дейт. Андан жоонураактарын, мисалы, морекинде жоон болгонго чейин морекин ножовка деп коет. Ошо ножовка менен алыш керек. Себеби жанагындай үйдөгү чоң эле аралар андай мындай менен ала берсе болот, бирок алмага зыян келтирет да, себеби алар для этого не предназначено. Вот именно мореки плодовые деревьялар үчүн булардын эмеси аябай нежный да. Белкинде жанагы тактай теле турган эмелер менен деле кыркы бересиң, андай менен вообще колдон келишинче андан алысыраак болуш керек да, өзүнчө. Анан өтө жоондорду, конечно, ылдый жагын алганга, мисалы, морекилердин бүт баарын тең мына морекиндей чоң ара менен аралаш керек. Биз атайын ушул российский деп тиги эмеден Ош базарын кыдырып жүрүп алып келдик, но вот это должно быть качественный да. Ошон үчүн колдон келсе, ар бириңиздер уш. Анан дагы бир ножовка деген бар, бирок ал жок экен да, садовый нож деп коет. Дети ылдый жактагы караларды тазалаганга, курт кумурскалардын личинкаларын алганга мындай ири болгон момундай бүкүр сыяктуу атайын илгери болчу да, бирок азыр жок экен ошолор. Ошолор болсо дагы ушул 4 инструмент любой садоводдун үйүндө болуп, анан көрүнүктүү жерде илинип туруш керек да, кайсы убакта кандай кылып эметиш керек. Андан кийин обрезка боюнча, мисалы, мореки колтугунда өскөн, ичинде өскөн бутактын баарын тең алыш керек. Почему? Потому что күндүн нуру тийгенде могул жер свободный болуп туруш керек. Жана ваза сыяктуу болуп, төгөрөк болуп туруп, ортосун баары бош болуш керек. Мисалы, могул жерде азыр эми муну кыйганга такыр тилек кол барбайт, себеби урожайың турат. Азыр муну кыркып койсоң урожайын айырыласың да. Мисалы, морекини вообще могул жерден такыр алып салсаң да болот. Мына могул жеринен колтуктан такыр алып салып туруп, бул бакты боякта эки четинде тегеректин баантен калтырып эле ортосун бүт алыш керек. Себеби жана мөмөлөрдүн бышпай атканда ошол да. Быйыл өзү негизи жаз бир айга кеч келди. Анан кийин жай деле өтө ысык болгон жок, бияк эмес чүйдө деле бышпай атат. Анан эгерде силер такыр кыркпай, такыр антпай койсоңор, алмаңар вообще бышпай калышы мүмкүн. Раз алма бышпай калып, өзүн эметпегенден бул уже эртерээк карый баштайт. Уже өзүнүн күчүн жоготот. Сортовой качествосы мурдагы силер жеген алмаңардын даамы болбойт да, себеби уже булардын турмушунда уже нарушение башталды да. Ошон үчүн колдон келсе, отургузгандан баштап буларга кичине аябай көңүл буруш керек да, бала баккандай эле багыш керек. Жазында особенно алма, жазында күзүндө деле обрезка кылса болот, бирок жазында обязательно секатор менен ара тийиш керек арага. Сынган бүлүнгөндөрдү алыш керек. Анан сынган бүлүнгөндөрдү туш келди албай, анда өзүнүн правиласы менен, мисалы, азыр могул жерден секатор менен бир бутакты алсам, мына могул жерге келсеңиздер, кандай кылып кесиш керек. Онда кыйгач кылып туруп, мореки алма менен кошо кесилгенде кылыш керек да. Мисалы, срез кылганда бир эле срез кылып туруп, бир эле мореки курч эмес да, ошон үчүн бир эле срез кылып туруп, анан момунтуп кыйганда мореки менен кошо туруш керек да. Мындан ичине да кирип кесип кеткеш, обязательно моректи чорчоюп бер жака чыгып калганда бул жер деген жарыла баштайт да, бул жерге жаан кирет, суу кирет да, мореки бутактын бүт баары тең оорута баштайт. Ошон үчүн кескенде обязательно морекинин каранын жанына келип туруп, анан момундай кылып кессеңер, мына мынтип түп-түз болуп. Жылмакай кол болуп турганда түз жолдой болуп, анча-мынча эле бир белбескек болуп туруш керек. Вот ошондо туура срез болот. Анан ара менен кескенде, мисалы, морекини бутагын кесер.
араны берип койсоң жаган эмес бердим Чоңураак эмес. жок ножок келе болот буга. Мына бул жерде кескенде мына бөөреки туура эмес өскөн үчүн могул жерге ушу дупло пайда болуп калган. Мына байкадыңарбы мондай белбескек. Ошон үчүн эми муну айла жок мына могул жерден кесиш керек. А эгерде муну убагында кессең мына момундай болуп турат. Мына мореки убагында да, мына морекини кессең туура кесилет. А муну болсо мореки дуплодон чыгып туруп айла жок мына бул жерден аралаш керек болуп калат. А эми морекини мына морекини туп-туура 45 градус кылып туруп кесилет. Момундай кылып туруп. Түз кылып туруп. Анан бир эметкенден баштап аягына чейин ортодон тынып албай туруп шар кесиш керек да. Чтоб тигил жерде белбескек болбогондой кылып. Анан өтө эмесе мынтип кыйшайып турсаңар болот, оңой кесилет. Мынакей. Мындай кылды, мой аягы да уже эмет калды да, убагында кесилбей калды да. Мойеки төп тегиз болуп туруп, мореки кичине эле белбескек болуп туруш керек. Анан могул жерде эми ар ким ар кандай кылып майлай берет да, конечно, колдон келсе масляный краска менен кичине жаап койсоң. Бул большой деле срез эмес, муну жон койсоңор өзү эле бүтүп калат. Анан чоң срез болгондо, могу аралары еще курчуган жок, анча-мынча буларды кайрап коюш керек да. Анан жарылып түшүп калат да. Могул жерде мына мореки кеткен, тик кеткендер, мына көрдүңөрбү? Мына боолардын баары тең такыр болбош керек. Бул неме деп коет да, жировой клетки, жировые побеги деп коет. Булардын жанареки кысыр бутактар да, кыргызча айтканда. Булардын бүт баарын тең жок кылыш керек түбү менен. Бирок кээ бир сорттор бар да, буларды алган сайын жана стаканчиктер. Алган сайын ушулар күчөйт аябай. Мисалы быйыл бирөөнү кырксаңар, жазында кайтып 3-4 чыгат. Ошон үчүн булардан кутулуш үчүн, мисалы биякта ушундай болуп турса, бир 50 сантиметрден буларды кыскартып тургандан кийин бири-бирин арчындап зым менен байлап койсоң такыр өспөй калат да. Анан ортосунун баары бош болуп калат. А кээ бир сорттор бар, мисалы мореки сорттон алып туруп кесип койсоң уже чыкпай калат да. А кээ бир жанареки ошону эстеп коюш керек да. Bir жыл ошо жировой побегтин баарын кесип туруп анан кайта байкасаңар, эгерде өтө көп чыгып кетип баратса, кайта кесип булары болбогула. Себеби алар анча ошончолук кайта күчөйт да. Ошон үчүн 50 сантиметрден кылып бири-бири менен байланышкандай кылып туруп кийин зым менен байлап коюш керек. Жировой побегте. Мына мореки жировой побег. Мына мореки эч нерсе бербейт, бул кысыр жөн эле. Мына мореки жировой побег. Ошолорду алып салыш керек турбайбы? Буларды такыр алып салыш керек да. Булар такыр себеби боякка кеткен тамак аштын баарын булардын күчү көп болот. Көрбөйсүңөр, жоон болуп антиметте. Булар көбүрөөк ушулардын эсебинен жашайт да. Ошон үчүн булар такыр алып коюш керек. Мореки бутактын күч кубатын баары тең урожайга кеткендей кылыш керек. Биздин алманы 6-7 жыл болду. Вообще же не плодоносит. Анан чоңойбойт дагы да. Мен түшүндүрүп берем азыр. Анан кечээ күнү бирөөлөр минтип атат да, тиги жазында келип, мектептин немесине коросуна алма отургузабыз деп. Анан көчөт болсо эле сатып ала бересиңер да, көчөт болсо эле алып отургуза. Бирок ошол көчөттү алып атканда сураш керек. Мунун подвою эмне деп. Подвой деген сөз азыр мисалы алмаларды көбөйтүш үчүн ар кандай способ менен көбөйтөбүз да. Бирөө жанареки семечке тигип туруп, анан ошол семечке чыккандан кийин, эгер ошол семечкеден чыккан болсо аны жапайы деп коет да. Анан ошол жапайы мындай жазында өнүп чыкканда ошого кыйыштырганда ал жапайы болуп чыгат дагы. Анан жапайыга культурный силер жана ал деген 7-8-10 жылда барып анан түшүн берет да. Так что ошол экини айтып атпайм, ошол сураш керек да. Бул семечкеден чыкканбы же болбосо подвой менен болгонбу деп. Бирок Нарын областында подвой менен вообще болбойт. Себеби мен уже башка швейцарский проект менен жүрүп подвойлорду отургузуп антимиткен, бирок подвойлор үшүп кетет экен. Эмдиги жылы жазында мен анча-мынча подвой алып келем аба. Ошону попробовать этип көрөбүз. Эгерде ошолор өнүп кетсе, анда намного легче болот да. Батыраак болот, батыраак түшүн берет. Бирок конечно, буларга окшоп өтө көп жашабайт, алар 20-25 жыл түшүн берип, андан кийин уже карый баштайт. Бирок намного легче деп. А булар болсо 50 жылга чейин жашай берет да, булар дичкаларчы. Андан кийин силердин дагы бир кат мындай одоно ката кетиргениңер неправильный посадка да. Мен, например, могул жерде карап турам да, беспорядочный да, кайер жер бош болсо ошол жерге отургуза бергенсиңер да. Ошон үчүн жанареки алмалар эгерде семечкеден алып, семечкеден тигилген болсо, булардын
ряд менен ряддын ортосу 8 метр болуш керек. Алма менен алманын ортосу минимум 6 метр болуш керек. Ошондо мына ожеки жапайып кеткен дарактын деген жогору жагы кандай өтсө тамыры да ошончолук болот да. Чтоб ар бир алма, мисалы ар ким өзүнчө жашагысы келет да. Булар да ошондой да. Анан силер баарын эле жыш кыла берип, мына бул жерде абрикосуңар турат, карагайыңар турат, теңиңер турат, мунуңар турат. Вы просто их затесняете. Угол загоните в угол да, конечно, ана булар ойдогодай айтып атпайбы тилек. Эже быйыл мындай болбой калды дегендей, потому что булар ошондой өсүшүн условиясы жок булар. Они просто вынуждены ушинтип өскөнгө. Да ушинтип түшүн бергенине шүгүр деш керек азыр силердин шартыңарда. Ошон үчүн айтып атпайбы, алма сажынсы келгенде ошол сатып аткан кишинен обязательно сураш керек. Бул семечкеден чыкканбы же подвойдон чыкканбы деп. Ала мактайт. Буларга биз эле мактап бербей. Бар беле эмесин алып көчөт сатып эле келип атышат. Жок ошол эме билбейт. Жок ошол жана эгерде гөлдөн алган көчөт болсо, гөлдүкү деле семечке болот. Гөлдүкү, потому что аларга деле подвой түнкүсүн суук болуп кетет дагы керектүү убакта. Анан ошончо алар үшүп кетет. Ошондо эгерде гөлдөн келе турган эме болсо, сразу сураш керек да, гөлдүкүбү же каяктабы? Гөлдүкү болсо, значит, мен айткандай, ряд менен ряддын ортосу 8 метр болуш керек. Алма менен алманын ортосун 6 метр кылыш керек. Ошондо ар бир эмеге, ар бир алмага 48 квадратный метр это для него норма. Вот ошондо ойдогодай болот. Еще плюс ошого жараша силер обрезка кылышкан, ошого жараша буга түшүн бериш керек. Анан суу боюнча дагы бир айтарым. Мына азыр баарыңыздар эле суу тиги, конечно, суу деген жашоонун булагы, мен аны баарын билип атам. Суу болбосо эчтеке болбойт. Бирок алма өтө сууну талап кылбайт. Сугарып атам, минтип атам, тигил бул деп. Алманы мисалы силердин шартыңарда 3 жолу бирок аябай кандыра сугарыш керек да. Не то что там вода пробежала и все. Например, дагы бир силердин кетирген катаңар, могул силердин топурагыңар аябай чым, плотность аябай күчтүү. Сууну оңой менен өзүнө сиңире албайт. Ошон үчүн алманын түбүн момундай бер жагы 1 сантиметр, 1 метр 20 сантиметр диаметр круг кылып казыш керек силердин алмаңардын түбүнчү. Анан ошол казып аткан убакта, мисалы, бир күрөктү алып туруп топурак сыртка таштап, ошол топурактын ордуна силер кум ташташыңар керек. Вот тогда анан силердин алмаңар уже башкача өсө баштайт. Себеби куу сууну сиңирет да, ылдый көздөй түртөт да. А силердин мына үстүңөр топурагыңар өтө чым болсо, анан үстүндө казбасаңар, они вообще не сугарып деле кыйраткан жери жок булардын. Просто үстү увлажняется, орусча айтканда, а дальше не проникает вода. Ошон үчүн силер сууну ылдый түшүрүшүн айтып атпайм. Бир күрөк алып туруп, ошол күрөктүн үстүнө кайта кум таштап, кумдар менен тегиздеп туруп, үстүнөн анан мульчировка кылтып, жукка кылтып топурак таштап коюш керек. Вот тогда она башкача болот. Глубинасын канча казалы? Эми глубинасын бир күрөк. Бир күрөктөн ашык каза албайсыңар. Эгерде бир күрөктөн ашык казып, ошол кудуретиңер жетсе, пожалуйста, но бир күрөктөн ашык каза албайсыңар. Аны сажынцыны сначала сажать этип атканда сажынцын минтип колго кармаганда сразу тамырын караш керек. Саженец деген когда будет полноценный, когда тамырларын бүт бар. Ортодо бир мачковатый тамыры болот, узун өзөгү болот. Анан өзөктөн тышкары, как мочалка сыяктуу боковой эмелер болот. Перед, мисалы, бүгүн сиз саженцы сатып алдыңызбы? Обязательно ошо экини мындай балтушка кылып туруп, топурак менен анан малдын кыгын аралаштырып туруп, бир коюу сметанадай кылып, балтушка кылып туруп, ошол жерге минимум 2 сутка коюп коюш керек. Мына где, мына жалаң сууга кылганда болбойт, потому что пусть они пропитаются, да? Анан ал балтушкадан чыгаргандан кийин минтип кармап туруп, ар бир тамырдын түбүн жаңылаш керек. Обязательно секатор менен кечиш керек. Кегерети, особенно жана өзөктү. Кичинекей эле алып туруп, просто жаңыртып коюш керек да. Эмне үчүн жаңыртыш керек? Себеби новый срез жерге барып отургузганда күчүнүн болушунча тиякта пробка жок да. Жердеги азык-түлүктүн баарын ала баштайт да, сора баштайт. А тигинде уже когда пробка турганда, пробканы пробивать этиш керек. Ага да время кетет да. Ошон үчүн алганда эле айтып атпайм, ошон үчүн секатор силерде любой күнүгө пайдаланып турган оокат болуп калат да. Тамырды мындай көтөрүп туруп, балтушкадан чыгаргандан кийин эле сразу баарын тең эринбей, майдасын, чоңун бүт баарын тең жаңыртып туруп, анан кийин отургузуш керек. Анан дегеле тийбегиле кол тийсе эле өлөт экен деп. Анан казганда дагы кененирээк кылып казыш керек. Силер болсо кичикей эле кылып туруп, кээде тим эле эптеп туруп, зордоп туруп отургуздуруп, үстүн топурак менен көмүп коет. Я это прекрасно понимаю. Себеби некогда же түшүңөр эптеп отургузуп койсо болду да тиги бу деп. Ошон үчүн
колдон келсе кененирээк кылып казып туруп жана тамырларын баарын тең жайып туруп анан минтип такыр зордо болуш керек да, наоборот анча мынча тамыр ошо жерге тийбегендей болуп туруш керек. Анан жана окулированный көзчөсү болот, жана көзүчү окулирован ошол эки тапталгандан кийин, мисалы отургузгандан кийин алманы ал жака биринчи силер кум ташташыңар керек. Кум таштабаса силердин эмеңерде такыр болбойт да. Кум, анан кийин топурак, анан кийин кайта кум, анан кийин кайта топурак кылыш керек. Топурак кылганда дагы жери касканда үстүндөгү слойду үстүн казып атпайсың, үстүндөгү слойду бер жака таштап, ортосундагы слойду бер жака ташташ керек. Алманын түбүнө келип таштаганда үстүнкү слойду биринчи ташташ керек. Себеби үстүнкү слойдо гумус болот, питательный вещество көбүрөөк болот дагы, тиге көбүрөөк пайдасы тиет. Анан жанареки таптап ошол бүткөндөн кийин алманын жарымын тамырынын жарымына чейин буту менен аябай жакшы прессовать этип туруп, анан суу куюп коюш керек. Ал суу сиңгенче силер башка бирөөнү отургуза берсеңер болот да. Суу сиңип бүткөндөн кийин анан кийин топурак таштап, тепсеп бүткөндөн кийин анан жанагы көзчөсү анча мынча жерге көмүлбөс болуп туруш керек. Не ылдый түшүп кетпеш керек, не жогору түшүп кетпеш керек. Эгерде ылдый топурактын ичинде калса, дем алуу процесси кыйындайт. Анан резко өсө албайт, көпкө чейин тумчугуп калат. А эгерде жогору кылып койсоңор, биринчи замырыз болгон тоже үшүп калат дагы, анан өсүүсү кечеңдейт. Мына ошол айтып атпайбы, ар бир нерсенин өзүнүн убагында менен туура жасасаңар, алмаңар сопсол эле болот. Анан ошолордун баарын сактабай эле Кудай берет деп мында отургузуп коесуңар, анан болду, качан гүлдөйт деп коюп отура бересиң. Бизге ошону киндикче деп койчу да, күндү каратып коесуңар деп койчу да бизге. Жок, илгери ошентип это было народный примета, да. Силер эми единственный, силерден мореки шамал катуураак болсо, билбейм, эми каерде кандай шамал болот биле албайм, мен эми бул жактын шартын биле албайм. Бирок ошол көзчөнү просто напротив ветра кылыш керек да, шамалдын оңуна кылбай эле. А так мындай илгери аттын такасын салып, аны минтип, анан ылдый каратып өйдөгө, бирок азыр андай правила жок, только гана шамалдын оңуна койбой, ошо көзчөнү шамалдан тескери кылыш керек. Себеби эгерде көзчөнү ошо шамалдын оңуна койсоңор, жана жаан чачын андай мындай кылып тоже кечеңдетиши мүмкүн да. Анан дагы бир нерсе, эгерде биякта шамал катуураак болуп, андай мындай кыйынчыраак боло турган болсо, опора байлаш керек. Себеби шамал канчалык кыйшайтса, ошондо кыйшык өсүп калат алмаңар. Ошон үчүн жашыраак кезинде, мисалы кээ жерлерде ошентип эме кылып, алмадан бийик кылып туруп, түрөч кылып туруп байлап коет, 1-2 жылдан кийин моюн бербей калат. Тамырланып калат да, тамыры күчтүү болуп калат. А жаңы отургузганда шамалдын оңу кандай урса, ошондой болуп анан кийин кыйшайып калышы мүмкүн да. Андан кийин мисалы мына моорекиндей болуп, алмалардын баары тең мына жарылып атыптыр моорекичи. Мына жарылып, андай мындай болуп, булар бар. Анан жазында деген илгери жанареки жылкылары тараган бир металлический щетка болчу эле го. Ошондойлор менен моореки караны жана штамп болсо, жана 50 см штамп. Ошол экилерди менен монтип биз тазалачыбыз да, себеби ошол жерде курт кумурскалар болот, андай мындайлар болот, зыянкечтер болот. Анан канчалык тазалагансаң ошончо жылмакай болот дагы ошо штамп. Анан жаан да өтпөйт, эчтеке да өтпөйт, тегерегин баары тең жалтырап, сонун болуп турат да. Азыр жанареки идиш аяк жууган щетка бар го. Ошол идиш аяк жууган щетканы перчатка кийип алып, ошо менен алып туруп тазалап койсоң болот штамптарды. Смотря абрикос, эмне болсун, анча-мынча лишний кабыктарын алып түшөт, ал ошол жерге кайта жаңы кабык өсүп чыгат. Ато гладкий болуп, баары тең теп-тегиз болуп, сонун болуп турат. Силер моорекин ой боюна кол, эмне болсоң ошол деп койгончу, мына моореки эски карт менен жаңы карт болуп жарылып аткан ошол. Анан моорекилер жатып өтпөсөң жарылып атат, анан минтип атат тиги бүт. Ошолордун бүт баарын тең кичине баягы эми биринчи жолу келип аткандан кийин көп нерсеге сразу жетиш кыйын, бирок ошол мен айткан менен чектелип калбай, силер өзүңөрдүн логикаңа иши дагы дальше иштетип, кичине өзүңөр аракет кылсаңар деле болот да. Только деле. На зиму кандай кылып коюш керек ушу немени алма бактарды? На зиму силердин колуңардан келишинче бул жерде билбейм мен, почвенный мороз боло турган болсо, это очень сложно. Ошол почвенный мороз боло турган болсо, тогда вы ничем не можете, потому что ал уже жердин уже наружнан өтүп, ылдый тамырына чейин жана жаштары ошол жана отургузуп койсо эле капкара болуп өспөйт. Ошонун баары тең тамыры үшүп калган. Ошол тамыры үшүгөндө ошентип карайып кетет. А эгерде наружный, надземный мороз болсо, это можно спасать. Могул жерге опилка таштап, же болбосо жанареки моореки обрезки кыласыңар го, карагатса, ошолордун баарын тең алып келип таштап койсоңор деле мульчировка боло берет, анча-мынча сууктан сактайт да. Конечно, колдон келишинче моореки караны кагаз менен ороп койсоңор болот. Мешковина менен ороп, кагаз менен ороп, анан бүт эле алып келиштирип эле
Жок, могу тамырын эле бу, штамптын өзүн эле. Ошол эки штамптын өзүн эле анан тегерегине анча-мынча мусордарды таштап, тиги бу кылып, худой конец бияктан башка жактан топурак алып делем да анча-мынча үйүп койсоңор болот да. Үйүп койсоңор болот. А укутууд этпеш керектир беле? Нет, укутууд вы не способны. Жасай албайсыңар. Эгерде силер бир жыл укутууд этип, ошол жылуулукка көнүп калса, ана еще больше требует. А силерге мунун чармы чактыңар келбейт. Ошон үчүн жөн эле коюш керек да. Буларды колдон келсе силер ушул адаптировать эткен, ушул районго көнгөн, хотя бы ушул Нарын областына көнгөн, контрастный температурага көнгөн сортторду отургуш керек да. Не увлекаться, көлдүн сортторун алып келип, чүйдүн күнөсүн. Чүйдө совсем другой температура. Чүйдө бизде күндүзгү температура көптөп, они больше набирают. Анан түнчүндө интенсивно иштейт. А силердики наоборот күндүз алса дагы түнчүндө не могут интенсивно, потому что силерде температура намного ниже, чем у нас. Поэтому тут уже сама логика должна. Биз эми наукада иштеп баарын көзүбүз жетти дейм. Силердики мага жетпеши мүмкүн да. Просто я вас предупреждаю да, когда көчөт сатып алып атканда обязательно сураш керек. Кайдагы көчөт, ким өстүрдү, эмне кылды. Вообще-то көчөт сатканда көчөттүн өзүнүн сертификаты, өзүнүн паспорту болуш керек. Бирок эми азыр андайлар жок да. Ар бир частный өзү алып келип сатат. Сиз айткандай мактайт аябай. Момундай, тигиндей, тиги бул деп. Көлдүкүн алат элем сен, көлдүккө да чүйдүкүн барып калат мисалы. Жок, ошо айтып атпайм. Ар кандай кылды, кээ бирөө чүйдөн алып келет, кээ бирөө тиякны. Бирок ошол сатып аткан кишини сүйлөп аткан тилинен деле байкасаңар болот. Чүйлүктөр келсе обязательно орусча аралаштырат. Сразу отказ бериш керек. Андан көлдүктөр болсо чала калмакты аралаштырат. Ошондон мен например бат эле билип коем. Ким кандай каяктан келген, потому что республиканы аралап жүрүп уже лексиконду аябай билип алдым да. Сразу билип турам. Бул бияктан экен. Эми силерге андай кылыш кыйын, бирок силерге колдон келишинче ушул Кочкордо бир питомник киши бар, питомники бар киши бар эле, бирок азыр барбы, жокпу, я никак не могу узнать. Вот ошол киштен алсаңар аябай жакшы болот эле да. Аякта мындан да крупныйраак, более-менее ушу жака адаптированный. Бирок аякта я не могу чистый сортторду, бирок жакшы гибридтер бар эле да ошо. Это было лет 7 тому назад, 2000-жылдардан баштап 5 жыл окшогон улгайган эле киши болчу, бирок азыр барбы жокпу билбейм, бирок келин экөө иштечи да, ушундай старательный, ушундай сонун кишилер, бирок азыр барбы жокпу билбейм. Кочкордун өзүндө сен темникте деп. Анан Морек Үгүттө бир жигит бар. Үгүттө бирөө бар. Это эме го. Жанареки Акималиевдин эле үйүнүн 2-3 үй жогору бул жакта. Үйү бул жактан баратканда бул сол тарапта калат. Ой, оң тарап. Андан кийин тетиреки Нарында Ботсаттын филиалы бар. Ал канча жылдан бери иштебей турду эле, бирок былтырдан бери кичине функционировать этип атат. Ошол жакта мы в этом году заложили питомник. Эмдиги жылы мен барып, конечно, узнавать этем. Эмдиги жылы, может быть, ошол жакта саженцы болуп калышы мүмкүн. Эгерде ошол жерде саженцы болсо, Ботсаттын филиалынан безбольно ала берсеңер болот. Бул жерге ойдогудай болот. Только жана мен айткан правилаларын баарын соблюдать этип 50 сантиметр обязательно штамп калтыргыла. Андан кийин отургузгандан кийин өзүңөрдүн боюңардан ченеп 80 сантиметр болгондо жогорку почканы на улице смотреть этип кесип койгула. Бүттүсө калгандан анан 5 жылдан кийин уже өсө баштайт. Силер даже үстүндө кеспейсиңер. Ал андан бетер жогору көзгө кетет. Аябай өстү, не плодоносит, не цветет. Ну, конечно, если вы не смотрите за ним, он такой требующий сорт. А сиз кайдан билесиз? Она требует вашего ухода. Кеспесеңиз, жанына секатор менен барбасаңыз, эчтеке кылбасаңыз, конечно, ал монтөлү жогору көздө өсө берет да. Антип атпайм, алманы отургузгандан кийин штампты обязательно калтырыш керек, штампка чейин бүт баарын тазалаш керек дагы. 80 сантиметр көкрөгүңүзгө келгенде наружную часть кылып туруп кесип койгула, а потом анан пробуждается. Ошол жерге келип рост замедляется, анан боковойлору чыгат. Боковойдун баары чыгып бүткөндөн кийин булардын күчүнүн баары чогулат да, андан кийин жогору өсөт. А силер ой боюна койсоңор, конечно, жогору өсүп кете берет да. Не трогаем, дегеле, эме кылганыбыз жок, барганыбыз жок. Малды дагы киргизбейбиз. Өлүп калабы да коркобуз да. Эмне? Наоборот, карабай атып өлтүрүп атпайсыңарбы? Биз билбесек ошолдор. Мисалы Мореки бакты карасаңыздар, мына явный да, Мореки молодой экен. Тилек. Мына кетиресиң. Өтө. Тилек, бер келчи. Мына. Ушундан баштап көрчү балам. Морекини бүт алып салгын түбүнөн.
Без бөлмө. Мына Мореки өзүнүн үйүлү менен тегеретет. Мореки бутакты да алып. Жок, азыр коет, жок мына. Мына Морекини аласың. Муну аласың. Ушу менен быйын токтойсуң. Себеби баарын алсаң алма бак ооруп калат, көтөрө албай калат. Анан кийин жазында эки жагын карап көрөсүң дагы. Канча жыл болду муну тургузганы? 8-9 жыл 9 жыл болсо Морекини алып саласың. Мына Мореки. Анан кийин бияга калат, мындан бутак, мындан Мореки бутактар кетет. Андан кийин мына Мореки мешает, мындан боковой жок. Бул айла жок, биякты көздөй прет этип кеткен. Көрдүм, эгерде муну алып салсаң, мунун бутактарынан биякты көздөй чыгат. Анан өзүнчө вазообразный болуп калат. Мына где ваша ошибка? Мен кайсы убакта кечсиң, Күздө жазда да. Муну силердин шартыңар боюнча мен мисалы күзүндө момундай чоң бактарды алып койсо болот биздин чүйдүн шартында да. Бирок силердин шартыңарда я боюсь, потому что эгерде муну алып койгондо мунун ранасы көбөйөт да. Почвенный мороз болгондо бүт ооруп калышы мүмкүн да. Өлбөйт, бирок ооруп калышы мүмкүн. Жок, нет. Ошон үчүн булардын бүт баарын сен март айында эле алсаң болот да. Март айында Морекини алып туруп, кийин октябрь айында муну алып сал. Эгерде үчөөнү тең бирдей алып салсаң, сразу ооруп калышы. И так она уже болеет. Карабай эметкен үчүн. Яр аябай правильно. Мореки менен Боулеки абдан правильно да. Мисалы туура эмес өскөн үчүн Мореки көрдүм, муну вынуждает. Мына буда лишний. Мына мисалы даже Мореки туура өскөн, муну алып салыш керек. Муну алып салыш керек. Андан кийин мына Морекини калтырсаң болот тилек. Потому что тиги сыяктуу көздө эчтеке жок да, аяк голый болуп калат. Эгерде муну обязательно алыш керек. Эгерде Морекини албасаң дагы тилек, тут уже сама логика должна работать. Мисалы Мореки не мешает, муну момундай алып койсоң болот. Морекини алып сал дагы, бул анан кайта бияктуу көздө. Мисалы Морекиниси муну алып койсоң, бул бутак бери көздө өсөт. Ыңгайлаштырып айтып атпайбы? Ошон үчүн өзүңөр тоголок мүмкүнчүлүк түзүшүңөр керек да. Ошол өсүшкө, мисалы Мореки бутак бери көздө өскөнгө, бул вынужден, себеби бул тосуп атат да. Муну бул тамак аштын баарын алып кетет да, бул байкуш бирде кыпчылып турат. Эгерде силер Мореки бутак аябай керек сага. Айтып атпайбы, өзүңөрдүн логикаңы иштеш керек да. Буну Морекиндей төгөрөк кылып алып койсоңор, могу бутак бери көздө өсөт. Ооба. Правильно. Анан буяк мындай кетет да, мунун салмагы менен бул бери көздөй ажырайт. Анан бул бери көздөй ажырайт. Анан кийин со временен бул күчтөнгөндө, могу бутак күчтөнгөндө сен Морекини алып сал. Себеби бул буга көлөкө кылат. Өсүшүнө зыян болот. Ошон үчүн жаш бутактарды коюш керек экенбиз дагы. Старыйларды алып Морекини мындай алып койсоң, буга күч пайда болот дагы, мунун урожайы да көбөйөт. Мындай болуш үчүн мындай кайта бул шарт берип турбайбы. Сами для него создаёте долголетие. Просто жаңыланып туруш керек да, жана өсө берет эле карап отура бербей. Эгерде мисалы Морекини калтырдыңбы, муну алып саласың. Мунун уже кереги жок. Бул бир эле бутакка күч бересиңер дагы, бул мына бояктан чыгат бери көздө. Мына бияктан чыгат. Бул өзүнчө кетет. Андан кийин Мореки күчтөнүп момундай жоон болгондо муну алып саласың. Морекини момундай колтуктар тыштайбыз. Момундай колтукка тышташыбыз керек. Мына колтук бүчүлөрүн баарын тең такыр алыш керек. Ортодо себеби булар көлөкө кылат, бирок такыр албаш керек, жалбырак үчүн бирөкөнү калтырыш керек. Бирок момундай күндүн нуруна прямой тургандарды калтырып койгула. Себеби эгерде такыр жылаңач кылып койсоңор, солнечный ожог болуп кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн жалбырак болсо, көлөкө болуп фотосинтез болуп туруп, күндүн нурун көбүрөөк өзүнө сиңирип алат дагы, буларга күчү кетпейт. Тыштамай болдуң. Муну алмай болдуң. Мына здоровый эменин карасы мына момундай болуп туруш керек. Жылмакай, өң ушундай, бирок эми ар бир сортко жараша өзүлөрүн биз деле ак кара болуп атпайбы. Булар деле ошондой болушу мүмкүн. Бирок Морекин жок. Бул байкуштун просто гана тили жок. Эгер тили болсо бизден кыйын сүйлөп бермек. Ошон үчүн бул тилдүү кишиге көз каранды болуп аткан ошол да. Ошол бизге көңүл бурса экен, ошол бизди карап турса экен. Бул өзүнчө эле жомок, это целая наука. Муну билген киши вообще эч кандай эчтекен керек. Мына Сүйлөшөт да кадимкидей. Мореки көрдүңбү? Жапжакшынакай, мына могул жерин бүт баары тең жалмакка. Это здоровый, нормальный рост, только требует обрез. Только требует. Анан могул жерди тилек, Мореки прямой алып сал. Без больно мына Морекини алып салсаң, мына 1, 2, 3, 4 болуп туруп өзүнчө ваза болуп. Эстеп болмадым, эстеген деле. Эмди жыл келгенде мына Мореки бакты, можно образцовый сделать.
ушул боюнча өзүңөр үйүңөргө образец кылсаңар болот да. Себеби потому что монун биринчи ярусу бар экен. Башка жерде бак жок, единственный ушул бак ярус менен экен. Мына ярус деген мына мореки биринчи ярус болуш керек. Биринчи ряд. Андан кийин экинчи бир муун, 2 муун депчи. Андан кийин үчүнчүсү могул жерде болуш керек. Андан кийин дагы 50 сантиметр ошондо 3 жарым. Биринчи ярус мағылар бүтүлөп. Анан азыр ушул алманын үстүн айтып берсеңиз. Үстүн алгыла деп. Жок, мисалы морекини алып салсаңар, мына мореки центральный проводни алып калсаңар, уже все соответствует. Анан морекинде ичке кеткен бутактарды, мисалы ичке кетип атса, мына могулардын баарын тең алыш керек. Мына. О, жировой побег, мына муну алыш керек. Ушуну ичкилерин майдалаш керек. Могулардын баарын тең алыш керек. Мына мо ичке кеткендерди, мо ичке обязательно алыш керек. Только гана тышка кетирип туруп, ортосун полностью свободно кылыш керек. Күндүн нуру полностью свободно, без всяких препятствий келип тийип туруп, анан жалбыракка тийгендей кылыш керек. Ошол логикага өзүңөр жетишсеңер эле, мына обрезкага жетиш кериңер. Анан бири ярус менен бири ярустун ортосу, мисалы, момундай узун болуп атпайбы? Узун болгондо однолетний прирост деп коет. Мына быйылкы жайкы өскөнү мына морекинче экен. Мына көрдүңөрбү? Ушул ошону кыскартканда 3төн 1 гана кесиш керек. Мисалы 3кө бөлгөндө мына могул жерден гана тышка кырып туруп кыскартыш керек да. Однолетний приросттун баарын тең ар жылы кыскартыш керек. Эгерде кыскартпасаңар, булар омертвейт, анан өспөй калат. Алмаңар жашабай керек. Кескенде мынакей тыштыгы караганда, мисалы мореки почканы кесиш керек. Жалбырак. Мынакей кескенде колуңар менен минсеңер, жол ишти караганда эмес, ишти эмес, тышты караганда кесиш керек. Ошондо 3төн 1 кесип, быйылкы жылкы өскөндөрүп однолетний приросттар кесиш керек. Анан морекиндей мондай ачекей болуп турганды вообще вот так алып салыш керек. Biz de kesmiş ediyoruz, anam programı sattırak kırmıştık. Üstler yak böyle çöpçöp kalkıp koyuyorlar. Kim? Sen авышкан уста экен, морекини курчуш керек. Кесинде. Бирок муну деген башкача курчучу эле, кандай кылып курчуш керек, уста киши өзү түшүнөт го. Мореки зубецтерине кошо курчуш керек. Себеби мореки кырчыйт, алманы кырчыбайт, морекичи. Бул кесет, бул кырчпайт да. Мурдакылары экөө бирдей болуп туруп, мынтип кырчып эметип калчу да. Азыр ошону специально выпускай, чтобы мындай кырчыбагандай кылып туруп, шар кескендей кылып. Бул жерде уюлпай, бул эми такыр обрезка кылынбаган бак менен даже кескич да кыйын болот. Эгерде силер жылда кылып кессеңер, жана кездеме кескенде эле шык этип кесип каласың. Бул өмүр бою сикатыр тийбеген эме, булардын бүт баары тең уже совсем өгөй болуп калды да. Катуу болуп калды. Анан кийин эме улам жылда кесип турсаңар, булар шыпылдап эле анан кийин сонун болуп калат. Мен алман барса быйыл 2-жылы тукум берип атат. А бирок төбөсүн кыркыш керекпи? Айтып ошол. Канча жыл болду? Негизи турганы өскөнүнө 7 жыл болду. Былтыр бир 5-6 байлаган, быйыл жакшы байлады. Ортосу ачык эле, бирок бийиги бийик деп баратат да. Ортосун алыш керек, центральный проводник алып. Ошону алып коюшун керек. Муну алып коюңуз. Биринчи. Центральный проводник только Жазында аламда, жазында азыр болуп. Ортосу ачык. Бул уже ортосунан жарыла баштаган. Тиги мол беткенде ажырап кетти. Бул тамырынан ажыраган үчүн алыстап атат да. Мына могул жер ортосу ажырап атпайбы? Мында деген штамп жок, мында деген фундамент жок, это самый грубейший ошибка. Анан бул ортосу жарылып кеткен үчүн булар уже биякты көздөй кыйшайып атат, алыстап кетип атат. Буякалы могул жер жарылып кеткен. Эми силердин ортоңордо фундамент жок, кештиги жок болсо, конечно, жарылат. Ошон үчүн ошойдон эле калтырсак болобу, алып таштайлы. Жок, буягын алыш керек. Эгерде биягын албасаң, биягың ооруйт. Могул жерге мына жаан чачын андай пындайдын баары кирет, айтып атпайм, бул грипповый заболевание башталат. Мына могул жерден чычкан кирет. Чычкан кирип, бунун тамырын жей баштайт. Себеби чычканга уже жол түзүп коет. Морекини совсем алып туруп, могул жердин баарын түзөп коюш керек. Биягын бүт алыптыр. Мына ошибкаңар мына сразу эле билинип атпайбы? Карабаса, биягын карабайсың. Мынакка жөргүлөп Эми алманын размери ар бир сортко жараша болот да. Кээ бири орто болот, кээ бири чоң болот, кээ бири майда болот. Бирок алманын бышканын эң биринчи белгиси, алма колго тийгенден кийин сразу ортосун кессеңер, семенной камерага барасыңар. Мына мореки семенной камера деп коет да, мисалы мореки урук турганда. Эгерде момундай цвет болсо, бул дүмбүл бышканы. Мына жарымы ак, жарымы кара болуп турат да. А эгерде полный бышканда мореки кара кочкул болуп, күрөң болот да. Вот ошондо мына момундай кезинде съемная зрелость деп коет. Сактай турган алмаларды ушундай бышкан кезинде үсө башташ керек да. А калганын баары тең при хранении бышат да. Ошондо полноценный семена болот.
Мооларды болсун, мисалы сатканга, андай пындайга, илгери посылкага тыйбулаган ушундай бышкан кезде, ошол эркинден билиш керек да. Семенной камерасы күрөң боло баштады, жарымы ак, жарымы күрөң болсо бул дүмбүл бышканы, полностью күрөң болсо, күрөң болуп турган мынтип колуңга кармаганда мондай полностью болуп, мына мореки толук бышкан. Ана мынтип колуңга кармаганда ондай катуу болуп, значит, бул зародыш полный да, зародыш полный. Анан кээ бар, мындай пустоватый болуп калган, жана семечке кылып отургузганда ушундай полноценный гана отургуш керек, ушуларды себиш керек да. Анан биринчи эмес ушул да, ушуну кесе койсоң эле сразу понятно, муну жесе болот же жебесе болбойт деп. Не обязательно тиштеби бар болуп, кычкыл экен, ал экен, бул экен деп эле биринчи правило ушул да. Ортосун кескенден кийин могул жерлерде күрөң боло баштайт. Платоношко үзүлгөн эме жери, түйүлгөн жери уже күрөң боло баштайт. Муну менен мунун цвети бирдей болгон эмес уже. Ушул бышкан ушул болот. Көп жерде ушунча спорт этишет да, это бышкан, бул бышкан эмес деген бул деп. Самый главный мына определитель. Кесе койгула да семенной камерасын билип туруп, анан мореки семенной камерага бош жатып калат. Свободно жатып калат. А жаңы түйүлүп атканда плотный болуп турат, жана жапжашы болуп турганда плотный болуп турат да. А уже бышып жетилип калганда уже свободный болуп калат да, орун болуп калат бул жер. Анан бычак менен минтип туруп эле сразу минтип эми чыгарып алсаңыз болот. А көк көзүндө вообще семенаны чыгара албайсыңар. Жок. Азыр немеге Мынакей морекиндей кылганда мынтип өзү чыгып калат да, бышып бүткөндөн кийин. Мынакей өзү эле чыгып калат. А астындагысы совсем сырой экен мына. Дагы бир семенасы вообще быша эле экен. Значит, муну еще дагы бир 10 күн коюп туруш керек мына. Өздөрү эле чыгып калат да. Өздөрү эле бышкандар чыгып экен, так мындай. Жок, бакта туруп деле бышат. Это бул жанареки платоношкасы эметкенден эгерде көбүрөөктөн болуп, жана кальчаткада болуп, жана чогулуп бышкандардан көбүрөөк түшөт. А бир-бирден турганда түшпөйт. Анан жана бир эле платоношкада 5-6 алма болгондо кайсынысы оорураак болсо ошону биринчи түшүп кетет. Жеңилдээктер түтүп. Мына мону жеп коюштур. Жана могу сугарган боюнча айтып койсоңуз кандай эмес? Сугарганды мындай да. Жанагындай жазында силер жанагындай кылып туруп, тегерегин диаметр кылып казасыңар, кум аралаштырасыңар. Андан кийин мына силердин убагыңарда апрелде аябай сугарыш керек. Жана казган жериңди не тиги эме кыштан чыккандан кийин сразу сугарыш керек. Жана казган жериңердин баары жарымдан жогору бүт увлажненный болуш керек. Ошондо тамырга суу жетет. Андан кийин токтотосуңар сууну. Андан кийин вообще суу жайбаш керек. Андан кийин эң эле эменин алманын гүлү, алманын күчү кайсыга кетет? Алманын күчү 80% гүлдөгөнгө кетет. Алма гүлдөгөндө болгон күчүнүн баарын показывает да. Алма гүлдөп бүткөндөн кийин сразу сугарыш керек. Кеткен күчүн хотя бы частично толтуруш үчүн алма гүлдөп бүткөндөн кийин независимо эрте гүлдөдү, кеч гүлдөп бүтүп, гүлдүн баары жерге түшөт го, агарып жердин баары гүл болуп калат да. Вот ошол убакта катуу сугарыш керек. Экинчи сугарыш. Андан кийин летний алмалар деп атпайсызбы? Мисалы, августтун этегинде ушундай летний алмалар бышат го. Биринчи ласточка алмалар бышкан убакта анда жеңил эле сугарып койсоңор болот. Мындай просто баягы влага болуп каптап туруп, мындай бир-бир чуркатып койсоңор болот. Даңсыгат. Андан кийин, мисалы, кыш качан кирет эле? Октябрь айда кыш кирет. Октябрдан кийин суук боло баштайт. Анда октябрдын 10-дардан кийин суук боло турган болсо, бир сентябрдын 20-ларынан кийин жанагындай катуу обильно сугарыш керек. Дагы бир жолу. Почему? Потому что кышкыга канчалык суу менен влага болсо, ошончолук суу катууштук бере алат. Желательно вообще эмес. Влага зарядковый полив деп коет. Канчалык влагасы көп болсо, ошончолук суукка туруштук бере алат. Ошон үчүн өсүмдүктө ошондой да суу менен ошон үчүн сентябрдын аягында жана биринчи сугаргандай кылып туруп, катуу сугарып туруп, үстүн анча мульчирип, мына быйыл ошентсеңер, может быть, силерде почвенный покров болуп, почвенный мороз болсо да, может быть, азыраак болот. А силерде куп-кургак боюнча калат дагы муз кармайт, ошо боюнча тура берет. Ошон үчүн муз жеткирбегендей кылып анча-мынча влагасы болсо муз жетпейт. Ошон үчүн единственный бизде бир способ бул влагозарядковый полив деп коет. Күзүндө обязательно сугарабыз биз, кышта, ошо кышкы сууктан сакташ үчүн. Ошон үчүн ушундай вроде бы мелочь, но очень важно имеет значение. ошондо 3 жолу 3 жолу обильно, бир жолу просто гана чуркатып коюш керек да. А эгерде күн жаанчыл болуп андай-мындай болуп турганда анда 3 жолу катуу сугарыш керек, но не более. Анан жанагы төлө суу келсе эле болду жатат деп деген категорически нельзя этого делать. Маалы менен суу. Убагы менен кандыра сугарып койгула бүттү, всё на этом останавливается.
Андан, конечно, уход, биринчи обрезка, андан кийин полив, андан кийин уже даже кээде мындай уборка кылып атканда дагы туура эмес уборка кыласың. Элден мурун башын алып, анан этегин алып. Вообще-то этегинен баштап жоготуп чыгыш керек уборка. Өзүнүн негизги шарты боюнча элдем этектерин баарын тазалап, антимикробтулер жогору жакка жол түзүшүңөр керек. Эгерде жогору жагынан баштасаң, ылдый жагын баары тең күйүп түшүрөсүң, же болбосо биринде кыласаң, бутактарды талкалайсың. Ошон үчүн этегин баарын тең алып туруп, булардын баарын бош калтырыш керек. Анан жогору жакка. Эгерде өрүк менен алма боло турган болсо, лучше өрүктүн баарын бир тарап кылыңыз, алмаларды бир тарап кылыңыз. Аралашпай. Аралаштырбай эле. Аралаштырбай. Себеби эмеде эми просто во-первых, чаңдашканга трудныйраак болуп калат, Ошо жакын болуп калса, алма моякчылык деп ачат. Өрүктө алмалар бийик өстүрүп, эки путь вытеснет. Өрүктөр бийик өсүп кетет. Буталбайт экен да, ал Өрүктөр буталбайт, бийик өсүп кетип, анан көлөкөдө кылып коет. Ошон үчүн ал лучше өрүктөрдү бир тарап, алмаларды бир тарап. Уборкага да жакшы, өзүңүзгө да жакшы, бир туруп тияк уборка кылып,